Саламатсыздарбы, урматтуу ата-энелер? Мен сиздерге кайрылуумдун жөнү бар. Баарыбыз азыр карантиндебиз. Баарыңыздарга сабырдуулук жана ден соолук каалайм. Бул ооруну да иншаллах жеңебиз. Келечегибиз болгон балдарыбызга кам көрөлү. Дүйнө жүзүн билинбестен коронавирус каптады. Карантин болуп учурда калкымдын үйдө жатканы, агарып таңдын атышы, ата-эне туруу уйкудан баласын тур деп эскертип, жумушка шашып жатканы, ал күндөр азыр жомоктой. Ата-эне жүрчү ойлонбой, балага көңүл бурсун деп үйүнө камап койгондой. Сездиңиз, сиз да ата-эне 24 саат бир болуп, жөнөтө албай мектепке олтуруп калдык чогулуп. Төгүңүз мээрим эселеп, уул кыздар биздин келечек. Ата-эне жана мугалим, бул улуу зат бир эле жадырап жайнап жүргөндө ким ушуну сездиле? Таразалап баарысын ордуна койчу кез келди. Мугалим билсек баарыбыз экинчи ата энеле. Кайрылуу айтам мен сизге, улуусуз мага ата-эне, сиздердин бала биз үчүн окуучу жана бала эле. Мыктылап кам көрүңүз, балдарга көңүл бөлүңүз. Жанына келип жайдары, айтпаңыз сөздү кайдагы, эркелетип баланы мээрим менен багалы. Катуу айтып кыйкырбай, жардам колун суналы. Сабыры тоодой элимдин, баарына чыдап көнүшөт. Аты жаман вирусту аз калды калкын жеңишет. Мен сиздерди жакшы көрөмүн. Маанайыңыздар эч качан чөкпөсүн. Ар бир аткан таңыңыз үчүн Аллахка чексиз мактоолор жана шүгүрлөр болсун. Оорубаңыздар, аман болуңуздар. Ар дайым ден соолукта